Мен Батырбек уулу Нуркылым, Диндердин өнүгүү тарыхы мугалими. Менин мугалимдик кредом тарыхты окутуу аркылуу аң сезимди калыптандыруу. Тарых бул жөн гана өткөн окуялардын жыйындысы эмес. Ал бүгүнкү күндүн негизи, келечектин багыты. Айрыкча диндердин өнүгүү тарыхы бул адамзаттын руханий изденүүсүнүн көзгүсү. Бул предметти окутууда мен бир гана маалымат берүүнү максат кылбайм. Мен окуучуларга түшүнүүнү, салыштырууну жана ой жүгүртүүнү үйрөтөм. Себеби азыркы заманда маалымат жетиштүү, бирок туура түшүнүк ар дайым жетишпейт. Менин сабактарымда окуучу жөн гана угуп отурган адам эмес, ал изилдөөчү, ойчул жана талдоочу. Мен аларга даяр жооп бербейм, тескерисинче туура суроо берүүгө үйрөтөм. Анткени туура коюлган суроо терең билимдин башаты. Диндердин тарыхын окутуу бул өтө жоопкерчиликтүү иш. Бул жерде менин негизги максатым окуучуларга ар түрдүүлүктү түшүнүүнү, бири-бирине урмат менен мамиле кылууну жана сабырдуулукту калыптандыруу. Анткени дүйнө ар түрдүү, бирок адамзат бир. Ар бир окуучу бул өзүнчө аалам. Анын өзүнүн ойлору, сезимдери жана көз карашы бар. Мен мугалим катары ошол ааламды ачууга жардам берүүнү өзүмдүн милдетим деп эсептейм. Мен үчүн сабак бул монолог эмес, бул диалог. Бул бир тараптуу берүү эмес, бул биргелешкен изденүү. Мен өз ишимде заманбап ыкмаларды колдонууга умтулам. Талкуу, анализ, салыштыруу, санариптик технологиялар. Бирок эң башкы курал бул ишеним. Окуучуга ишенүү жана аны түшүнүү. Анткени ишеним бар жерде гана чыныгы билим жаралат. Мен ишенем. Билим бул жатталган маалымат эмес. Билим бул аң сезимде жаралган түшүнүк. Менин максатым окуучуларды жөн гана экзаменге даярдоо эмес, мен аларды жашоого даярдагым келет. Өз оюн айта алган, башка көз карашты урматтаган, туура чечим кабыл ала алган инсанды тарбиялоо менин негизги миссиям. Ошондуктан менин мугалимдик кредом жөнөкөй, бирок терең мааниге ээ. Мен окутпайм, мен ойготом. Мен түшүндүрбөйм, мен жетелейм. Мен бөлбөйм, мен бириктирем. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.